Салам достор, бүгүн биз сиздерге Eraser аттуу уюлдук тиркеме тууралуу айтып беребиз. Бул тиркеменин жардамы менен биз өз алдынча даяр векторлорду жасап алсак болот. Мисалы үчүн көбүнчө SMM-щиктер же болбосо өздүк баракчасы бар инсандар Google'дан же Яндекстен көп учурларда өзү каалагандай векторлорду таап ала бербейт, урматтуу достор. Ошондуктан бул тиркеменин жардамы менен биз векторлорду жасап алсак болот. Азыр биз тиркеменин ичине кирдик. Алгач сүрөт тандап алабыз. Мен бул сүрөттү тандап алдым. Менин максатым бул сүрөттүн артындагы кара фонду тазалап салыш. Мунун ичинде өзүңүздөр байкагандай эле 5 функция каралган. Алгачкысы кайчы. Бул кайчы менен мен көп деле пайдаланбайм, урматтуу достор. Андан кийинкиси жылдызча. Бул жылдызчаны стрелканы азыр алып келип, могу кара фонду монтип басканда толугу менен тазаланып калынат, урматтуу достор. Эгерде фон однотонный эмес, ар түрдүү түстөгү болсо, анда фонду тазалап салуу оорчулукту жаратат. Ошондуктан бул өчүргүч менен дагы тазалап алса болот. Мына өчүргүчтү чоңойтуп, кичирейтип алуу дагы мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийинкиси бул водяной, урматтуу достор. Муну менен биз сүрөттү прозрачный кылып жасап алсак болот. Үстүндө көрүп турган стрелкалар, эгерде сүрөттү кокус бузуп алсаңыз, мурунку калыбына келтирип койсо болот. Андан кийинкиси бул лупага окшогон функциясы сүрөттү ары бери жылдырып же болбосо кичирейтип, чоңойтуп алуу үчүн жардамын тийгизет, урматтуу достор. Биз сүрөттү мына ар түрдүү түстүн үстүнө монтип басканда толук эмес өчүрүп калышы мүмкүн чалалуучук. Урматтуу достор, бул сүрөттү даярдап алган соң биз аны атайын дизайн жасай турчу башка уюлдук тиркемелерге же болбосо компьютердик тиркемелерге жөнөтүп, бир сонун чыгарма